Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, кечирип коюңуз эжеке. Биз мына Ишеним партиясынан Мурат Алиев, Атажурт Кыргызстандан Сарбагышев, баарыбыз Сарыбашев болуп губернатор болдук. Мен Бишкекте кайнап турган убакта, пандемия убагында иштедик да, биз жакшы билебиз. Көп нерсе калып калды, ошон үчүн айтып атабыз да. Ошол тажрыйбаны эске алып, Эдил Жолдубаевич, сизге сунуш. Мына бир эки соц объекттерди инвентаризация кылып чыксак, мектептерди, бала бакча, больницаларды. Кээ бирөө 70% бүткөн, кээ бирөө 80% бүткөн, кээ бирөө 90%, кээ бирөө 20% бүткөн. Бирок биз барып министрлер менен сүйлөшүп алып, улам жаңысын кайра салалы деп атабыз. Биринчи могу эскилерди бүтүрүп албайлыбы? Андан кийин жаңыларга өтпөйлүбү? Ушуну бир инвентаризация кылып, бул соц объектилерди токтотуп, бүткөн мектептер 10 жыл, 15 жыл уже баягы долгострой болуп кеткен больницалар турат, бала бакчалар турат, мектептер турат. Ошону биринчи бүтүрүп алып, анан кийин калганына өтсөк деген сунушум бар. Ушуну бир ойлонсоңуздар. Экинчиси, мына бир Ганси ошол бойдон турат. Ушунун назначениясын бул чрезвычайный ситуацияларда, мондай пандемияларда ошол Гансини кайра карап чыгышыбыз керек ичин. Больницаны кылабызбы, мугалим, милициясы каякта болот, чрезвычайный ситуация, МЧСниктер кай жерде турат, складдарды коюшубуз керек. Мына бир эки ар кандай ситуацияларда ошол Ганси аэропортко жакын, ошону колдонушубуз керек, ошону кайра бир сире карап чыгышыбыз керек. Мына Кудай буюрса жакында волонтерский движение Кыргызстана деп мыйзам жазалы деп бел буып атабыз. Может быть, ошол жерге волонтерский движение Кыргызстанды коебуз. Ошол жерге. Муну да бир карап көрсөңүздөр. Үчүнчү, сизге сунуш. Соц аптекаларды боюнча мен Ысык-Көл областында губернатор болуп турганда баштаган. Больницанын ичиндеги аптеканын баарын жеке менчикке берип салган, бул мыйзамсыз. Оюн бүтүрүп алсын. Ал жерге капитальный курулуш кылып салышкан. Мисалы Караколдун больницасында. Мунун баарын алып туруп соц аптека салыш керек. Ал жерде кумтөрдөн түшкөн акча да бар, ошол өзүнүн акчасына жардам берип туруп соц аптекаларды, мисалы көл боюнча айтып атканда, Нарында деле, Таласта да жанакы Бакубат Талас фонду деп атат. Ушинтип соц аптекаларды ачса болот. Андан кийин акыркы сизге кайрыларым, мына бул больницаларды атайын талкалагандай талкалашкан да. Мисалы сиз эсиңиздеби, Тамчыда сонун больница бар болчу. Талкаланып калган. Ананьевдагы, Григорьевкадагы, Тоңдун Каракоосундагы больницалардын ордун жанакы ПАСЕК деген программа менен бирөө атайын келип талкалаганда Кыргызстандын ичиндечи. Ошол больницаларды кайра калыбына келтиришибиз керек. Ошол больницаларга сиз туура айтып атабыз. Мисалы бир депутат бирөөнөн суранып барып туруп ФАП салат, анын ичиндеги иштегендери кандай болот? Врач жок. Ошон үчүн муну инвентаризация кылалы, эски больницаларды калыбына келтирели. Мына бул Тоң районунда Каракоодогу больницаны да мен баштап кеткем, ошол токтоп калды. Себеби деген туристтин Ысык-Көлдө көбөйүп атат. Бүт нагрузка Чолпон Ата, Балыкчы, Каракол. Жеткиче жолдон өлүп атат. А мурун Советтер Союзунда келесе болор эмес да, Тамчыга, Григорьевкага, тияк бияка больницанын баарын ордун эсептеп туруп салышканда. Сиздерден өтүнүч ушуларды бир карап койсоңуздар. Себеби бул керектүү нерселер да. Ошондо ушул жерден мына бир эки врачтар өтө кыйын убакта иштешти. Биз ага ыраазычылык билдиришибиз керек. Кошпогулачы, оюн бүтүрүп алсын. Милиция кызматкерлерине, МЧС, врачтарга баарыңыздарга рахмат. Сиздерге терең таазим, ушул элди өлүмдөн ажыратып алып калдыңар да. Рахмат. Рахмат. Балбак Зарлыкевич, мен ушул мынакей парламентте туруп элдерди карап атат. Мен сизге абдан чоң рахмат айтат элем. Себеби баягы кырсык болуп мени басып калганда эч ким жанымда эч ким жок болуп калып, сиз ушул чуркап келип мага жардам берип, мүмкүн мен ал жерде азыркы бул жерде парламентте отурбайт белем. Ошон үчүн мен сизге жолугуп туруп өзүмчө рахмат айтайын деп жүргөм. Сизге чоң рахмат. Кырсык болуп мени баягы басып жыгылып калганда сиз келип мага
абдан чоң жардам бердиңиз, тургуздуңуз, отургуздуңуз, кандай жардам керек дегенде мен айттым, эми андан ары өзүм басып кетем го деп. Сизге чоң рахмат. Экинчиден, жана Ганси деген боюнча мен как министр катары айтарым, чоң акча курулган, бирок аяка больница болбойт. Үчүнчү, жана областный больницадагы эки чоң, Караколдо эки чоң капитально салынган аптеканы биз сотко берип чыгара албай атабыз. Ал жерге сиз айткан соц аптекага уже уруксаат мен бердим. Соттон утуп алсак, алардын баарын чыгарабыз. Сиз айткан Ананиева, тиги буларды больницалардын бүт бардыгын Кудай буйруса жаңыртабыз. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон.